Жамандык менен эле Алла сынабайт экен. Жакшылык менен да сынайт экен. Ишиңизди жүргүзүп сынайт Алла Таала. Ошондо унутуп калбаң Алланы. Мал, мүлк, байлык, бийлик берип, мансап берип сынайт. Ошондо унутуп калбаң Алланы. Алып койгондо кой эстейсиң. Я. Кичине байлыкты алып койду, ишиң жүрүшпөй калды, эстейсиң. Мансап, бийлигиң алып койду, эстейсиң. Ден соолукту алып койду, эстейсиң. Кудай сактасын, бала чака, туугандан бирөө жарым алып койду, эстейсиң. Бирок бергенде эстебей калып атпайсың. Алымдар айтат, жамандык менен Алла сынагандачы, сыноодон өтүш оңой экен да, өтүүчү. Бирок жакшылык менен сынаганда сыноодон өтүү кыйыныраак экен да. Ооруп атканда сыноодон өтүү жеңил. Ооруган Алланын неаматы. Алладан сурабаш керек, бир келип калса, кыжалат болбош керек. Дуаңыз кабыл болот. Аллага жакындайсыз, тазаланасыз. Текеберлигиңиз сынат. Жөн баспай аттыңызда көчөдө мындай нормальный басып калдыңыз. Сүйлөгөн, бурулган, отурган, турган, жооп берген, сиз совсем башкача болчу. Ооруганда эмне болуп калды? Адам сынат. Адам алсыз. Хуликан инсану даифа. Инсан алсыз жаралган. Кичине саарылап күчкүрүп калсаң эле чочулуп каласың. Чөтө бир нерсе башталды уя деп. Кичине эле. Бир аз зары акырын чыгып калсынчы. Вообще жумушуңузду жыштырып коесуз. Токтоптур деп. Сары бир тиш эле сиздин проблемаңызды чечип коет, таксы. Көп эле биз керсее бербей, жөн жүрүшүбүз керек. Текеберлене бербей, я Алла, ушу афият бер, амандык бер, ден соолугун бер, үй бүлөм тынч болсо. Мамлекетим тынч болсо болот. Акырын. Көппөй кутурбай, жөн жүрүн. Жөн жүрүн. Болбосо адам Аллаху акбар көлөкөсүнөн коркот. Көлөкө. Караңгы үйдө жалгыз калсаңыз, ошондо көрөбүз кандай. Адам алсыз, өтө алсыз. Бирок адам тез кутурат да. Эгерде иман болуп, амал салих, Алланы эстебесе, тез кутурат. Кутурганда эми страшный кутурат. Шайтан таң калып калат. Бул менен өтүп кетти го, Адам кутурганда шайтан таң калат. Баягы орус айтмакчы чыгып, вот это да. Мен кандай болсун, Алла Таалам барыбызга инсап берсин.